Пайгамбарыбыз айтат, 3 нерсе. Ким адалдан жесе, сүннөткө амал кылса, адамдар анын жамандыгынан аман болсо, ал бейишке сөзсүз кирет деди. Биринчиси алкымды таза кылып, адал жесе. Уурдабайт, алдабайт, шариятта тыюу салган жол менен акча таппайт, адал жеп атат, алкымын адал жесе. Экинчиси сүннөткө амал кылса. 24 саат сүннөт бар. Эң биринчи туугандар, даараттын, намаздын сүннөттөрүн билип алайлы. Дааратта кандай сүннөттөр бар, намазда кандай сүннөттөр бар. Андан кийин жегенде, тамакта, мешитке киргенде, чыкканда акырын көбөйтө беребиз сүннөттүчү. Үйгө киргенде кандай сүннөт, чыкканда кандай сүннөт, кийим кийгенде кандай сүннөт, чечингенде кандай сүннөт, түндөсү кандай сүннөт, күндүзү кандай сүннөт, мөмө бышканда кандай сүннөт, маркум өлүп калганда кандай сүннөт, аны көмгөндө кандай сүннөт, көрганды казганда кандай сүннөт, үйлөнгөндө кандай сүннөт, ооруп калганда кандай сүннөт, кошуналар менен атайын кыскасы 24 саат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарабынан бизге туура жолдомолор берилген, ошол сүннөт. Ошолорго амал кылса дейт. Биз үйрөнүшүбүз керек. Кулакка тиешери сүннөт бар, чачка тиешери сүннөт бар, көзгө тиешери сүннөт бар. Бардык нерсе денебиздеги ар бир мүчөбүзгө тиешери сүннөт бар. Ошондо бир 2002би, 2011би мен эсимде жок. Бирок ажылыкта, минада өтө көп адам курбан болгон да. Ал жерде баягы эме бар, туннелдеч эки тараптан адамдар көп келип калгандагы тыгылып кеткен, аркасынан келе берип, токто десе болбойт. Адам ушундай экен да. Bir kança adamlar emin oldu. Oşo bir sünnötte atkarbay koygan üçün. Sünnet boyunca ayaktan basış gerek. Bu problema çeşildi ele bu. Her birimiz baskanda ele oң jak menen basa turgan bolsa ele bolgan diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir işte oң jakты jaktarat ele. Az көбүнчө карасаңыз шайтан сол колу менен жетиртет адамдарды. Оң колу менен жеген өтө аз да. Сол колу менен жешет. Себеп билбейсиз, шайтандын кылыгы да бул. Шайтандын эшиги бул. Эшик ачып койгон. Атак сүннөт боюнча оң кол менен жеш керек. Сол кол менен сол колдун предназначениясы башка. Бул оозуңузга салган тамак сол кол менен кетпеш керек да. Оң кол менен кетиш керек. Бул пайгамбарлык жолдомо. Улуу адеп, кереметтүү кулк мүнөзгө пайгамбарыбыз жолдомо берген. Тамактан алдын сөк кол жууйт. Сүннөт да. Тамакты тое жебейт. Бул дагы сүннөт. Жеп бүткөндөн кийин дуалары бар. Кайра колду жууп, оозду чайкайт. Сүннөт да булар. Пайгамбарыбыз тарактаранганда деле, бут кийим кийгенде, жуунганда оң жак менен баштайт. Басканда турганда мүмкүн болушунчачы сүннөткө амал. Биринчиси адалдан тамак жесе, экинчиси сүннөткө амал кылса, үчүнчүсү адамдар аман болсо. Кимден? Ошонун жамандыгына. Адамдар будан спокойный да. Кудай кааласа иншалла бул уурдабайт, бул сөкпөйт, мени алдабайт, мага кыянат кылбайт, мага жала жаппайт, мени ушактабайт. Ушундай адам тууралуу айтылып атат. Бул сөз бейишке кирет дейт.